Борбор калаанын Иса Хунбаев атындагы Ири көчөсүнүн Ак Ордо 2 конуштагы Көк Жайык көчөсү менен кесилишкен тарабы 3-4 жылдан бери оор жүк ташуучу унаалардын свалкасын айланган. Аталган аймактын 509-контурунун жашоочусу үйүнүн айланасынан тартып, көчө бойлоруна бузук унааларды жыйып алган. Ал эле эмес түндүр күндүр дебей оңдоо иштерин жүргүзүп, кошуналарына тынчтык бербей келет. Ага нааразы болгон жашоочулар биздин каналга арыз менен кайрылышты. Кышында болсо кышы мен уктабайм. Кышымын түнкү саат 2:30-3-кө чейин эме жүргүзөт. Солярка деген тоңуп катып турбайбы? Анан мен айтам да чыгып, ай бизге тынчтык беребиз. Эже биз деген алыс жолго чыгабыз, көмүр ташыйт. Көмүр ташыган балдар келип КАМАЗ эметет. Анан азыр тети эме март жылы болбоду, март-апрель берге эме кылды, мойкасы бар баса. Терге эме водопроводуна мойка кылып, тракторден баштап КАМАЗга чейин жуйт мойка. Анан бир эле киши прописан бердичи. 115 сом төлөп коет. Калган бүт мойка бияка бүт жуйт. Анан мен айттым да, ай мындайраак кылбайсың мага деген десем, мен өзүм территориям өзүм билген кылам дейт. Жок, сен кыла бер дедим. Только жерин пескоблок менен баарын аккуратно тосуп, ичине киргизип албайсың десем, билгениңизди кылыңыз, каалаганчаңызды мага эч ким ал жетпейт дейт. Вообще эле жыттан отура албайсың. Мен чыдабагандыктан этажга кетип калгам кышында, булардын жытынанчы. Анан баштап биринчи 1-2 коюлганда эле келип, ай балам, бул эмне кылганың десем, өзүм билем, өзүмдүн эмне ыстам, кантип жашасам өзүм билем деди. Эми сакалчаң бала экен. Анан дедим дагы кайратыма кеттим мен, буга теңелип болбойт го деп. Ошол анан түндө деле, кечинде деле так-тук эткиздире берет, тынчтык бербейт да негизи. Анан жолду болсо тосуп калдым, ояктан келатканда, буяктан келатканда, бул жактан келатканда автобус көрүнбөйт. Бул көчө бойлоп турган оор жүк ташуучу унааларды ар бир экинчи үйдүн тушунан көрүүгө болот. Алардын алды бери дегенде эле 6-7 жылдан бери токтоп турат. Таң калыштуусу үй ээлеринин эч бир уруксаты жок эле, өз билемдик менен коюп алган дейт кошуналары. Алардын арызданып барбаган жайы калбаган, бирок андан азырга чейин майнап чыкпай жатканына нааразы. Могу участок, могу жерде Энис деген байкен үйү. Жөн эле участокко койгон, буг киши алдыра албай атат. Тилекке каршы киши өзү бүгүн жок экен, болсо өзү да чыгат эле да. Канча жылдан бери урушуп талашып, экөө менин билишимче айылдаш дагы. Экөө алдыра албай атат, урушуп талашып. Бул адилеттин бир жаман жери бар. Кайсыл жерде бош орун болсо, ошол жерге эле кире берет да, болду кире берет. Мен сурадым деп, бирок эч кимден сурабайт деле ал. Эч кимден эле бербейт. Мына өзүңүздөр көрүп, бүт жолдо тосулуп турат. Ак Ордо 2 конушунун квартал башчысынын айтымында бул маселе менен кайрылбаган жери, какпаган эшиги калбаган. Ал тургай Ички иштер министри Улан Ниязбековго да киришкен. Атайын укук коргоо органдары иликтөөгө алышып, айып пул менен гана кутулуп келүүдө дейт. Көрүнүш өзүңөр көрүп тургандай, мына жолдун чекесинен бери чыгып турат. Бул бүгүн эле чогулган жок да булчу. Бул бери дегенде эле 10 жыл болду. Муну менен алышып келатабыз. Кайрылган жерибиз калган жок. Өзү менен да баягы сөз менен де сүйлөшүп көрдүк. Мындай кошуна катары алып койгонуң момча кишинин убалына калба депчи. Убаданын аркасы убада болуп, укук коргоо органдары келет дагы өзүнүн эмесин эметип, штрафын салып, булар түшүндүрмө катын жазып берип туруп эле ошо боюнча алып калып атат да. Эми бул жакын арада биз ушу жолду жазаталы дегенбиз. Бул жерде коомдук транспорт жүрөт да. Ошону жазатып, тийиштүү жерлерге кайрылып, анан биринчи эле көйгөзүбүз мына ушул болуп атат да. Муну баягы кичинекей нерсе болсо да алып койсо болот. Бул чоң техникалар болуп атат. Муну алыш үчүн аябай чоң маселе жаратат да. Ушуну алам деп эле убада берет, бирок албай атат. Бул азыр бирөөнүн участогуна да коюп алган. Ал заявление жазып кайрылып атат, соттон сотко өтүп, эч жыйынтык чыкпай атат. Бул конуштун тургундарынын айтымында мында турган унаалар Адилет Сагынбек уулуна таандык. Азыркы тапта свалкага айланткан бул жерлерин участок катары гана сатып алып, түндүр-күндүр оңдоо иштерин жасайт. Коопсуздук маселеси да каралган эмес. Ал тургай ушул унаалардын айынан өткөн жылы электр зымдары үзүлүп, айылдын жалгыз трансформатор күйүп, жарыксыз калган учурлары да болгон. Каалаган жагыңа арызданып, колуңдан келгенин жасап ал деген гана жообун угуп келебиз дейт. Жергиликтүү бийлик чара көрө албай жатканын айткан кошуналары бийлик башчыларына кайрылууда. Кварталиниз барбаган жери калган жок да, бүт жакка барып, бүт өйдө жактын баарына канчалаган каттар менен кайрылды. Бул биринчи жолу гана болгон жок. Бизде мындай да кыргыздарда тааныштык, кой тууганым, бир айылданбыз дей берет да, кеп адам эмес да. Мыйзам чегинде баары алыныш керек. Бул боюнча да өрт чыккан. Өрт чыгып, милициядан, прокуратурадан, мэриядан, МТУдан бери келишкен. Баары келип, жалпы канча кайрылуу жазап, баарыбыз кол коюп беребиз. Ошол аягына чейин таянакчы маселе чыга элек. Ал бул киши да өзү келип баарыбыздан айтсак деген, ой мен жазат берип коем деп 2 саат 3 саатта күйгөн, трансформатор күйүп кеткен да. А свет деген азыр билесиздер, свет өчсө эле бүттү да. Садыр Жапаров, камчыбек Ташиев, инилерим ушуну бир силер колго алып,
эме кылбасаңар болбойт. Бу шаардын бардык жерге биз кайрылдык. Эч бир тыянак чыкпады. Эми азыр баары силерден башталып атат. Төмөн жактагы иштөөчүлөрүң бардыгы иштебейт, карабайт. Силер келип качан силер келсеңер иш жүрүп атат. Ана биздин Ак Ордого канча жолу келдиңер, силер келгенден кийин баары иштер жүрүп атат, баарды болуп атат. Силер келбесеңер бул майда чиновниктер башы бизге карабай коюп атат. Биз бул маселе боюнча Адилет Сагынбек уулунун үйүнө да баш бактык. Бирок эшигин ачпай гана тим болушту. Жана эле барып аткан үйүндө? Үйүндө болчу. Андан соң Адилет Сагынбек уулунун телефон номерине байланышып көрдүк. Айтымында бул унааларын темир тетиктерин алган жайга сатууну максаттаган. Бирок ушунча жылдан бери темирдин баасы ага жаккан наркка чыкпай жаткан экен. Учурда Бишкек мэриясынан атайын жер да сурап, документ иштери менен кармалып жатат дейт. Айтор биринчи айтканы экинчи сөзүнө дал келбеген бул тургун 1 ай ичинде алып чыгып кетүүнү убадалоодо. Жол салынат топтоду эле ошо аерде деген ошо жанагы темирдин баасы түшүп кетип, машиналар ошо темирге кетет эле. 10 жылдан бери ошону күтүп турасызбы? Алды 10 жылдан бери турат экен го машиналарды. Менде бүт картасы бар, 2 жыл болду. Кышы жайы менен канча жылдан бери? Ал жерде эч кандай документ бүтө элек да, анан документтер бүтүрө албайм, соттошуп атабыз го. Ошо 10 жылдан бери документ бүтпөй атат. Эмненин документи керек сизге? Именно ошо жериңизге сто кылып ачыш үчүнбү? Биринчи деген ошо жердин документи бүтүш керек, документ бүтө элек да. Биз деген мурда арыз кагаз менен жер сатып алганбыз ошол жерде баарыбыз тең элечи. Өзү темирдин баасы 3 жылдан бери сизде ошо канааттандырбай ошол жерде турган болсо, мына ошо 1 айда кымбаттап кетеби анан сата аласызбы 1 айда? Сатам. Ал эми Ленин райондук Новопавловка айыл өкмөтүнөн бул маселе боюнча буларга токтолду. Ошо былтыр муниципалдык аймактык башкармалыкта болуп түзүлгөндөн кийин ошол эле жол көзөмөлдөө кызматкерлери менен, муниципалдык инспекциянын кызматкерлери менен, биздин муниципалдык аймактык башкармалыктын кызматкерлери болуп биргеликте кайра ал жарандын өзүнө барып түшүндүрүштерин жүргүзүп, суранып айтканбыз, алып кет тазала депчи. Жергиликтүү тургундардан да кайрылуулар болгон чындыгындачы. Кайрылышы жарандардын кайрылгандан кийин бүгүн жерине барып, бүгүн биздин кызматкерлер барып, муниципалдык инспекциянын кызматкерлери барып, ошо ээси менен жолукканга аракет кылганда ээси ооруканада экенин билдиришти. Атасы менен ошол Адилеттин атасы менен жолугушуптур. Адилеттин атасы менен жолугуп, ал атасына түшүндүрүп, ал киши сөз бериптир. Ушул бир жума туура 7 күн мөөнөт сурап, ошо 7 күндө толук тазалап чыгып кетебиз деп милдетин алышыптыр. Көп жылдан бери арыз муңдары эч бир жакка жетпей, маселеси чечилбей жаткан бул жарандардын үнү бийлик башчыларына жетип калабы азырынча белгисиз. Ал эми Ахунбаев көчөсүн свалкага айлантып алган Адилет Сагынбек уулуна алдыда укук коргоо органдары тарабынан кандай чечим чыгарылып, бул унааларын алып чыгып кетеби же адатынча айып пул менен ишин уланта береби? Алдыңкы күндөрү да кайрылып көрөбүз. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.